Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери Евразия экономикалык бирлигинин жана Кыргыз Республикасынын бажы мыйзамдарын бузуу фактысын аныкташты. Атап айтканда, Кытай Эл Республикасынан торгарт өткөрүү пункту аркылуу кант убактылуу сактоо кампасына АНТ ЖЧК дарегине Шакман маркасында 6 жүк ташуучу транспорт каражаты келип түшкөн. Документтерде 2022 жылы чыгарылган деп көрсөтүлгөн. Текшерүү учурунда кузовдардын ВИН номерлерин өзгөртүү белгилери аныкталды. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызматтын корутундусуна ылайык шасси номерлери кузовдардын ыкма менен өзгөртүлгөн. Ал эми транспорт каражаттарынын чыныгы чыгарылган жылы 2017-2018 жылдар экени белгиленген. Кытай Эл Республикасынан ташылып келинген башка транспорт каражаттарында да ушундай эле бузуулар аныкталды. Шакман М3000 баштапкы шасси номери жок кылынган, экинчи ВИН номер коюлган. Автоунаа ар кандай жылдардагы тетиктерден куралгандыктан анын так чыгарылган жылын аныктоо мүмкүн эмес. Баштапкы маркировка кустардык жол менен жок кылынган. Экинчи ВИН номер коюлган. Транспорт каражаты 2012-2015 жана 2021 жылдардагы бөлүктөрдөн чогултулган. Материалдар кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн мамлекеттик бажы кызматынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Акыркы мезгилде идентификациялык номерлери өзгөртүлгөн жана жалган маалыматтары менен ташылып келинген транспорт каражаттары көйгөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик бажы кызматы жарандарды жана тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларын сатып алынуучу техниканын документтерин жана келип чыгышын кылдат текшерүүгө чакырат.